Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 16-июнь 2024 туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген Каратай айылынын аяк тарабында мына ушундай чоң жолдун боюнда жайгашкан сатылуучу даяр мал сарайы тууралуу маалымат бермекчимин. Ал мал сарайдын жанында туугандар чоң 5 бөлмөлүү даяр үй дагы бар экен. Ошол үйдө жашаганча мал сарайда ой жылкы багып кошумча жумуш кылсаңыздар болот. Өтө сонун жерде жайгашкан бул мал сарай туугандар. Болдон чарбаңыздар, себеп дегенде бул жерде суу дагы бар экен, свет дагы бар экен, керек болсо өзүнүн трансформатору бар экен, прожекторлары бар экен, камералары бар экен туугандар. Анан эң эле жакшы жери мына ушундай бул жерде чөп боюнча маселе жаралбайт. Бул мал сарай көпчүлүгүңүздөргө эле жагат. Ошко деле жакын шаарга туугандар. Жарым саатта Ош шаарына кеңири кирип барасыздар. Мынакей мен биринчи сиздерге азыр дарегин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, Гүлчөнү Алайды көздөй жолго чыгасыздар. Жолдо Башбулак деген айыл бар. Андан өткөнүңүздөрдө Каратай, ошол Каратай айылынын аяк тарабына жүрүп келгениңиздерде жанагы фураларды текшерген местаны билесиздер, орунду. Фуралардын грамдарын, тонналарын текшерип анан шаарга киргизет го. Ошол жерге келгениңиздерде, ошол жерден дагы бул жака бир 500 метр Гүлчөнү көздөй жүргөнүңүздөрдө ушул чоң трассанын оң тарабында сатыла турган чоң мал сарайыбыз жайгашкан. Дареги ошол Каратай айылынын эле аяк тарабы болуп калат. Мындан ары дальше кете турган болсоңуздар, Гүлчө Алай тарапка карап кете аласыздар туугандар. Так, сатыла турган мал сарайдын жери дагы өтө чоң экен туугандар. 1 гектар 72 соток дейт. Мына жакта столбаны көрүп атасыздарбы? Анын артында дөңсө турат. Ошол дөңсөдөн бери жагы эсептелинет. Мына көчөнүн боюна чейин. Анан мал жакта дагы мал сарайдын артында кичинекей мына дөңсө турат. Ошол дөңсөнүн бери жагы туугандар чек-арасы. Тактап айтканда 1 гектар 72 соток. Кызыл китеби бар экен, документтери так. Мен өзүм кадимдей мал сарайды иштетет элем деп азыр ээси мага түшүндүрүп берди. Азыр малдарын сатып, эми шартка байланыштуу ушул даяр мал сарайында сатыкка коюптур. Условияларына келе турган болсок, туугандар, свет бар. Себеп дегенде мына трансформатору бар экен. Анан суу деле бар экен. Мына жакта Башбулактын таза суусу келген дейт. Мына жактан тартырып алса болот дейт. Суу боюнча маселе жаралбайт. Анан мына жакта столбасы турат, көрүп атасыздарбы? Ал жерде прожектору, анан камералары дагы бар экен. Так, мына ушундай туугандар. Шаарга 30 минутада кеңири жетип каласыздар. Анан дагы бир жолу айтып коеюн, бул жерде эс айттык, кызыл китеби бар, документ боюнча маселе жаралбайт, эч камсанабай ала берсин деп айтты. Анан эгерде кимиңиздердин Ак Буранын боюнда жайгашкан жериңиздер же үйүңүздөр болсо, ээси менен сүйлөшүп алмашып алсаңыздар дагы болот экен туугандар. Варианттары көп. Мына жакта толук бүтө элек мал сарайы бар экен. Бул жакта дагы бир мал сарайы туугандар. Мына көрүп атасыздарбы? Азыр ичинде эле кирип көргөзүп мал сарайдын туугандар узун турасы 56га 10, эң негизгиси бышкан кирпич менен тургузулган, бүт бардыгы сонун. Кана жүрүңүздөр, биринчи ушу мал сарайын көргөзүп берип коеюн сиздерге. Мынакей туугандар, бул сарайдын ичкерки тараптан көрүнүшү, 4 эшиги бар экен туугандар. Анан эшиктери дагы темир эшик, ачып кирип келе бересиздер. Анан дагы бир жакшы жери форточкалары дагы бар. Мына ушундай сарайдын ичи жарык болуп турат. Так, бул жерде туугандар, мал, жылкы, кой ушул жерге баксаңыздар болот. Акурлары дагы даяр экен. Анан мына ушундай айнек терезелери дагы бар. Ичинен жаап койсоңуздар болот, ачып койсоңуздар болот туугандар. Акурлары даяр. Мына жерге малдарын тизип, болжол менен бир 40 малды тизип баксаңыздар дагы болот туугандар. Анан форточкаларын көргөздүм. Крышалары да мына ушундай жакшы качестводо жабылган, эч кандай суу өтпөйт. Бул жагында туугандар дагы бир эшиги бар экен. Мына жакта да форточкалар бар. Анан бул жерде эс айтып атат, мына жерге чөптөрдүн түр-түрлөрүн ушул жака жыйып алсаңыздар дагы болот. Отдельно эшиги бар, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Анан ушундай темир тосуу менен атайын тосулган чөпкана кылыш үчүн. Так. Болжол менен канча мал батат экен мына жерге? Көп батат эсептейм. Көп эле батат бирок, Анан сарайдын узун турасында айттык, өтө чоң экен. Бул жагына бир аз эле жүрсөңүздөр, эшиги бар, ачып кирсеңиздер, бул жагы мына ушундай койкана. Мына жерге
койлорду тизип кой баксаңыздар дагы болот экен. Аккурлары бар койлордуку деле. Анан мына жагында дагы бир эшиги бар экен, кирип чыгып турасыздар. Мына жагында дагы бир эшиги бар экен, кирип чыгып турасыздар туугандар. Мына ушундай өтө чоң сарай экен туугандар. Крышалары эң негизгиси жабылган. Чыкканыңыздарда мына жакта ажатканасы бар, мына жерде прожекторлары, камералары бар экен. Анан бул жакта болсо 5 бөлмөлүү үйү турат. Даяр, крышалары жабылган, эч кандай суу өтпөйт деп азыр ээси мага түшүндүрүп берди колдон келишинче. Ремонттору дагы жакшы экен. Даяр үй туугандар. 5 комната, анан үйдүн узун турасы 17ге 9. Так. Ушундай. Айнек терезелер пластик, темир эшиктер орнотулган туугандар. Суу боюнча проблема жаралбайт экен. Чөп деле көрүп атасыздар, кеңири. Мына жактан үйдүн ичине кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде ремонттору да сонун туугандар. Жалпысынан 5 бөлмө. Эки бул биринчи бөлмөсү. Печкалары бар. Үйүңүздөрдү жылытып тамагыңыздар кылсаңыздар дагы болот. Асты полу жыгач. Ушундай. Бул жагы болсо экинчи бөлмөсү, духовкасы дагы бар туугандар, жылуу болот. Так, бул жакка чыга турган болсоңуздар, дагы 2 бөлмөсү жайгашкан. Эки туугандар. Ушундай. Бул жакта дагы духовкасы, мына жакта дагы экинчи печкасы бар экен. Кадимкидей келип жашай бере турган үй туугандар. Бул жагы 5-чи бөлмөсү туугандар. Ушундай. Сонун. Так, ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган туугандар. Албетте эле келесиздер, сүйлөшөсүздөр, көрөсүздөр, толук маалымат аласыздар, содалашасыздар. Айткан баасында эч ким сатпайт туугандар, билесиздер. Жакшы кеми болот. Барыңыздарга ийгилик. Колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылдым. Чек араларын да түшүндүргөнгө аракет кылдым. Ээси айтты, суу дагы, свет дагы бар деди. Баасы болсо туугандар, 150 000 долларга бааланды. Бул ошондо жанагы станокту кошпой айтканда туугандар. Станоктун баасы отдельно, мал сарай, үй, жер бүт бардыгынын баасы отдельно болот. Мал сарай, үй, жер ошондо 150 000 долларга бааланды. Станок өзү болсо даяр ишкана, бизнес. Ал 70 000 долларга. Бул мал сарай, үй менен, жери менен 150 000 долларга бааланды. Анан ала турган реальный адам болсо дагы жакшы кеми болот да туугандар. Локациясы дагы өтө сонун. Анан салкын экен туугандар. Күн тийип турат, бирок шамал жүгүп турган үчүн мындай салкын болот. Колдон чарбаңыздар. Сонун мал сарай сатка чыкты.